Адам өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик алыш керек да. Жоопкерчилик деген сөз анализдеш керек. Мен жашоом кандай болуп атат? Мен туура жолдо кетип баратамбы? Менин койгон максаттарым аткарылдыбы? Мен баягы ойлогон жериме жеттимби же жете албай атамбы? Эгер жете албай атсам, эмне себептен жете албай атам? Жете албай атсам, бир себептер болуш керек, ошолорду издеп көрөйүн деп анализ кылат да. Бул жана өзү ответственность алат деп коет да, жоопкерчилик алган адамдар ушинтип өзүнүн жашоосун анализдеп, анан бир күнү жыйынтык чыгарат. Анан ошондой адамдар бир түшүнөт да, өзүлөрү түшүнөт. Жок, мен ойлогон жериме бара элек турбаймынбы? Мен мынча жашка чыгып калыптырмын. Эмне үчүн бара алып? Мен себептерин издейин деп анан билим издеп баштайт да. Ошон үчүн Алла айткан экен да, илим алгыла деп эле какшай берген экен да. Илим алганда сен билесиң да, илим баягы издеген табат деп коет го. Анан илимде баардык жазылган да, Куранда айрыкча, биздин Куран дейм, Куран биздин элимибиз Куран да, эми баардыгыбыз ага көңүл бура албай атабыз да, өнчөчү. Бирок ошо Куранда жазылган экен да. Биздин баягы максатыбызга кантип жетебиз? Биз кантип бай болуп жашашыбыз керек, жашай алабыз, биз кантип өнүгө алабыз дегенин баардыгын жазылган экен да. Бирок биз ошонун бүт баарын тең мындай ошол жазылган закондордун баарын бузуп жашап атпайбызбы? Мен дайыма айтам го, мындай жана светофордо кызыл деген жерден токтогондо, анан биз мындай кырсык учурабайбыз, анан кызылга өтүп атпайбыз биз. Тарынба десе тарынабыз, ургулба десе ургулабыз, ушак сүйлө десе ушак сүйлөйбүз, туурабы? Арак ичпе десе ичебиз, тияка баспа десе басабыз. Анан баардыгын кызыл жакты көздөй эле, кызыл светофорго өтө берсек, анан жашообуз каяктан оңолмок эле. Анан биз өзү таң калып калабыз да бир күнү. Эмне үчүн мен жашоом мен оюмдагыдай болбой атат депчи. Оюңдагыдай болбойт. Себеби сен туура эмес жакта кетип баратасың да. Сен бараткан жолуң туура эле, себеби сен ошол жолду өзүң тандап алдың да. Ошондуктан бул мындай өзүң жашооңду иретке келтиргиң келсең, только билим алып гана анан келтире аласың да. Көп нерсени бүт. Ошондуктан биздин видеолордон алыстабаңыздар, урматтуу биздин окурмандар. Сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Сиздердин оюңуздар менен биз дайыма сүйлөшүп, сиздер менен биз дайыма байланыштабыз. Ошондуктан эгер суроолоруңуздар болуп калса, бизге кайрыла берсеңиздер, баардык видеолордун алдында, YouTube'да, TikTok'то, Instagram баракчаларында биздин баардык байланыш номерлерибиздин баары тең жазылган.